ушул башка өлкөгө чыгып кетейин мен, Кыргызстандан үмүтүм үзүлүп атат деген адамдардын мондай катарын көрүп алып зээним кейиди да. Мен да ошолордун катарында барып, попытай удачу деп мен дагы ошол грин картага берип көрдүм. От хорошей жизни, думаете? Жакшы жашаганыбыздын себебинен деп атасыңар. Мен көпкөндүгүмдөн башка өлкөгө чыгып кетейин, мигрант болуп кетейин деп атамбы? Жок, туугандар, андай эмес. Андай эмес. Бул жерден Кыргызстандын ичинде өзүбүздүн эле кыргыздын бийлиги ушул көптөгөн убадаларды берип келген, сансыз убадаларды берген ошол эле эл өкүлдөрү, депутаттар, президенттер, ошолордун атынан шайланган министрлер жана жергиликтүү бийлигинен баштап бүт исполнительные власти бардыгы тең элге чыккынчылык кылып аткандыгынын себебинен дүйнө кыдырайлы деп атат. Кыдырайлы. Бу жерден татыктуу жумуш болбогондугунун себебинен азбы, көппү, бирок эл кетип атат. Бул факт. Эми анын ордуна кимдер келип атат? Мынакей ошол эле стройкалардын бетин атсаң, ар бир жерде башка Пакистан, башка улуттагы адамдар келет. Алар көп. 400 миллиондук болгон өлкөдөн келип атышат. 1,5 миллиарддык болгон өлкөлөрдөн келип атат. Индустары, Кытайлары келип атат. 1,5 миллиард эли бар болгон. Да, аларга государство жактан финансироваться этилип атат да. Ошолорго жол ачылып берип атат. Баргыла. Баргандан кийин өзүңөргө диаспора кургула. Ошол жерден өзүңөргө общество куруп алгыла дагы, ошол жерден орунду алгыла. Мына Кыргызстан. Биздин кыргыздын жигиттери, уул кыздарыбыз дүйнө кыдырып кетип атат. Себеби биздин бийлигибиз, өзүбүздүн кыргыздарга кам көрбөй аткандыгынын себебинен ошондой болуп атат да. Понимаете? Эми мисал үчүн азыркы бийликке келген мынакей абабыз канча убадаларды берди. Канча убадал. Мен булардын бийлиги өздөрүнө буйрусун. Мага мисал үчүн Кудайдын буйругу болуптур. Ошол президент Садыр Нуркожоевич бар президент болуп отуруп атат. Азбы, көппү, фальсификация болду, болгон жокпу, тандаган жокпу. Факт есть факт. Президент болуп отурду. Бирок ошол эки президент болуп отурардын астында берген убадаларынын баарын качан аткарат? Мисал үчүн менин койгон талабым ушул. Качан мигранттар келет, качан бизнес тармактарына, майда, орто, чоң бизнесмендерге шарт түзүлүп берет. Биздин кыргыздарга. Почему биз кыргыздар доминирующий нация Кыргызстандын ичинде боло албайбыз? Бизге биринчи шарт түзүлүп берип, андан кийинки элге биз кыргыз эли бай жашасак, анан башкалардын тиги кызматы менен колдонсок болобу? Ошого шарт түзсө болобу? Качан? Ошол эки обещаниялардын баары канакей. Медицина тармагында кана реформа, где результат? Результат жок, туугандар. Мына мен эмне үчүн мен чыгып алып азыр аябагандай кандай десем, кабатыр болуп атам да, мындай жүрөгүм мындай ооруп атат. Бир айымдын 3 ай курсагы ачып элден сурана бергенинден тажаганына аз келгенсип. Кыргыздын эле биздин эле өлтүрөгөн, чыкырайган эле кыргыздын кызы жолдошу көзү өтүп кеткен экен, кайын журтуна батпай калган экен, кызы менен экөө үйүндө ичерге суусу жок, жерге наны жок, үйдө отурат. Элге кайрылып, элден сурай берип, же ушул тиги бирөөлөрдөн тиги подаянно сурап отуруп тажаганымдын себебинен мен андан көргө ачка өлсөм дагы үйдө жата берейин дегенин кесепетинен үйүнөн 3 ай чыкпай жатыптыр. Болбой ошол экил коомчулуктун, ошол онкологиялык ооруган айымдардын үстүнөн караган апабыз бар, ошол экинин акыбалын барып сурап барган экен. Акыбалын сурап, кызым, каяктасың, эмне болуп атасың сен деп барса, жанагындай эмени көрүп ал онкология менен ооруган апабыз аз жерден приступ кармап каластадым дейт. Кыргызстандын ичинде ошондой аярлуу катмар элге шарт түзүлүп бериш керекпи, туугандар? Ошол эле министерство тиги здравоохранения, мына реформа. Кайра эле реформа деп кыйкырып атасыңар. Баары сонун болуп атат, баары тим эле реформа болуп. Кана, почему мектеп окуучулар бала бакчадан баштап мектеп окуучудан кийин студент, анан кийин кадимкидей эле ошол ар бир госструктурада иштеген, мекемеде иштеген ар бир Кыргызстандын жаранын
бесплатный медицинский обслуживание өткөзүшпөйт. Ошол эле милиционер кызматкерлерге эмне үчүн бесплатный медицинский обслуживание өткөзүлгөнгө шарт түзүлбөйт? Эмне үчүн биз лабораторияларга асмандын башын чапчыган тыйындарды төлөш керекпиз? Эмне үчүн биз биздин кыргыз элине кыргыздар кайрылып боздоо ыйлап, менин почкамды алмаш керек, менин боорумду алмаш керек, үйүмдү саткантам деп боздоо ыйлаш керек. Кайрымдуу кыргыз элим жардам берип койгула. Бийлик. Силер мына Садыр Нуркожоевич, сиз ушул көйгөйдүн баарын тең чечем, мен керт башым менен жооп берем деген адам. Кана берген убадалардын баары тең, туугандар. Бирөө бир инакомыслий, башка ой менен ойлогон, же өзүнүн пикирин айткандарды кишендеп алып барып камаганга эптеп, өзүңөр охрана милиционерлерди почему силер жолдун боюна тургузуп алып, өзүңөр резиденциясына каттаганга, же ары баскан, бери басканыңарга жумушка келип кеткениңерге милиционерлерди мындай шурудай тизип алып туруп, аларды кайтарыш керексиңер силерди. Силерди эмне үчүн кайтарыш керек? Алар милиционерлер силерди эмне үчүн кайтарыш керек? Айтсаңар. Силер эл катары эл менен чогуу журулуп жүрсөңөр болбойбу? Могул мен президент Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем. Почему сизди кайтарыш керек? Сиз эле монтип шурудай кылып туруп тизип алып милиционер. Аларга эмне кыларга иши жокпу? Иштей турганга жумуштары жокпу алардын? Преступление азайып калдыбы бизде? Разбой, грабеж, ОПГ менен күрөш бүтүп калдыбы? Эмне үчүн ГКМБ ар бир жерге барып алып эле, тиги ар бир району болобу, областтын бир райондорунда кичине эл көп топтолгон жердин баарына эле барып, жана ГКМБнын мекемелерин ачып атат. Эмне? Зачем мага ГКМБнын мекемеси Бишкек шаарында, зачем мне это Сокулукта, жана башка жерде ГКМБнын мага мекемеси эмне кереги бар? Сен куруп бер. Ондай болгон чоң имараттарды кургунда ичине жакыр элге шарт түспөт. 5% эмес, вообще бекер бергиле. Бизге кыргыз элине бир бекер бир оокат болобу деги. Медицина жармагында да бекер эчтеке жок болсо, тиги айыл чарба жагында да эчтеке жок болсо, ал жерде дыйкандарыңар ыйлагандан боздоп, агородторуна эмес, керек болсо талаларына суу жетпей атат деп ыйлайт. Видите ли, тиги жай экен. Жай ошондой келип калыптыр, жагансыз болуп калыптыр. Айланан шаркырап агып түшүп аткан суулардын нугун буруп келип туруп, талаларга суу жеткизип бер. Сени Минсельхоздун прямой задачасы ушул да. Түзмө-түз задачасы ошол. БСРлерди сал, алып келип бер да, сен камсыз кылып бер. Анан кийин сен дыйкандан, анан кийин жанагы жерине болгон налогун ал. Өстүрүп койгон продукцияларын почему сатып бере албайсыңар? Почему сатып бербейсиңер? Картошканын баасы 10 сомдон болуш керек. Эмнеге? Ал ыйлаш керек боздоп. Анан ким өстүрөт? Ким эртеңки күнү биздин продовольственный безопасностьыбызды карайт? Ошол эле селитра, ошол эле химикаттардын баарын тонналап киргизип атасың. Эмне үчүн алардын таможнядан ооздорун буубайтасыңар? Эмне үчүн буубайсыңар? Эмнеге таможняны силер тиги блокчейн системасына киргизбейсиңер? Эмне үчүн сот системасынан, соттордон жабыркап тарткан адамдар эртеден кечке чейин ушул интернеттен түшпөй, айталганы айтып, айталбаганы бирөөгө жалдырап, же блогерлерди чакырып, же жанагында журналисттерге жалдыраш керек. Ушул президентке, ушул тиги ГКМБнын начальнигине, тиги Камчыбек Кыдыршаевичке үнүбүз жетип калсын. Почему силерге кайрылыш керек, элчи? Силерге почему кайрылыш керек? Силердин койгон адамдарыңарды эмне үчүн иштей албайт? Где иллюстрация? Где обещанная иллюстрация? Баягы эле Кудайдан жөө качкандар, элдин эсебинен байгандар, баары тең эле дагы да болсо жаныңызда отурат, Садыр Нуркожоевич. Ошолордун баары тең эле жаныңарда отурат го дейм. Же эмне биздин көзүбүз көрбү? Мени же жинди деп ойлойсуңарбы? Же тарых маалыматтарына мени көчөкү болуп кеткен 30 жылкы тарыхты мен унутуп койду деп ойлойсуңарбы? Силер кантип келдиңер эле, кандай убадаларды бердиңер? Кана кырса кырылгыс депутаттар, буга чейин 120-сы, андан кийин 90-ы. Кана депутаттар иштеп аткан? Кана элди аралап жүргөнүңөр, эл менен чогуу журулганыңар? Кана баарыңар тең тепкениңер тиги 570-тин ичинде бронированный машинанын ичинде отуруп алгансыңар баарыңар тең. И всё, болду. Эптеп кел, убакытты өткөз, андан кийин чыгып алып, жылуу жумшак жерге барып жатып эсал. Эл боздоп ыйлап аткан карапайым эл, соттон жабыркап тарткан карапайым эл, тиги айыл башчысы сөгүп койду деп ыйлап аткан аял, тиги докторго кирип баласын көрсөтө албай алган аял, балдар боорун алмаштырыш керек, почкасын алмаштырыш керек деп кайрылгандар. Алардын баарына ким көңүл буруш керек? Силерден эч ким
мен мисалы үчүн силерден бийлик силерден эчтеке талашкан жокмун менчи. Мен силерден даже мага айлык төлөп бергиле деп айтканда да жокмун. Силер просто ошол экил өзүңөрдүн мойнуңарга жүктөлгөн жүктү тарта албайтканыңардан кийин анда силерге кандай баа берсе болот анда? Анда иштей албасаңар кеткиле да. Кеткиле, бошоткула ордун, башкалар келип отурсун. Алардын да кордугун көрөлү. Эсиле алар дагы жаман, алар дагы бир акмак. Өзү элине кас чыккан, көздөрүнө май басып, креслого жетип калгандан кийин ошол креслодон жамбаштары үзүлбөй кала турган адамдар болсо, аларга да сын пикир айталы. Аларды дагы тискиндейли, аларды дагы кетирели да анда. Же иштегиле да, результат көрсөткүлө да. Мен силердин результатыңарды урматтуу биздин чоңдор, мен силердин ар бирөөңөрдүн көрсөтүп аткан, жар салып аткан результаттарыңардын баарына мен 2 деген эле баа коюп келатам. 2, даже кээ эл 0 деген баа берип атат. 0 болду. Силердин силер фикция жазып атасыңар. Силер аткара турган нерсени өзүңөрдүн мойнуңарга жүктөлгөн основной нерселерди силер жар салып атасыңар. Биз болбосок мунун баары болбойт эле деп. Анын баарын кылып коет. Кыла турган адамдар ошолор татыктуу заработный плата алып албаган үчүн, ошол эле инженерлер, ошол эле медиктер жана башкалар татыктуу заработный плата ала албагандыгы үчүн дүйнө кыдырып башка өлкөлөрдө жүрөт. Анын ордун башкалар келип басып атат. Силер мына автобустан алып келип прямой мына асман шаарынын салгычакты могу жерди сала калайлы деп киргиздик дебедиңерби? Эмне үчүн ошол жерде ошондой эле татыктуу заработный плата аларды алдап кетпей, биздин кыргыздарды, аларды тиги жалдыратпай, аларды жумушка орното албайсыңар. Эмне үчүн көчөдөгү жүргөн, силер эл менен иштеп, эң биринчи реформа, мен Садыр Нуркожоевич сизге кайрылам да, түзмө-түз. Эң биринчи реформа эл менен иштеш керек, эл менен жакын болуш керек. Силер элден алыстабагыла, силер элден алыстаган сайын реформаңардын эчтекеси көрүнгөн жок. Просто фикция болуп атат. Бара-бара эл түшүнөт аны, сен калайсыңбы, калабайсыңбы? Же кыргыздардын баарын чыгарып ийин деген задача болуп атабыз силерде. Мен түшүнө албай койдум. Ошол эле көчөдөгү жанагы Ош базардын үстүндө турган, Льва Толстогода турган адамдардын баарын тек бирден ар бирөө менен маектеши, ошол эле мэрлериңер, иштей албай аткан, ошол эле акимдериңер, эмне үчүн ошолорду иштеттирбейсиңер? Баары ошол эл менен тыгыз байланышпайт. Эмне үчүн билбейт ошолор эмне көйгөй менен турат бул жерде? Эмне себептен көчөгө чыгып кетти бул кыргыздын мыкты жигиттери? Эмне үчүн көчөдө туруп калыш керек? Ошолордун арасында бар, арасында медиктери да бар, арасында эмелер да бар, тиги инженерлери да бар. Бирөө айта алат экен, бирөө айта албайт экен, бирөө жумуш иштеп таба алат экен, бирөө таба албайт экен. Эми ошолор менен бар непосредственно государственный структурадагы ар бир гос аппарат сам по себе муниципалитетинен баштап государственный служащий эл менен түзмө-түз иштеш керек да. Качан иш болот, качан результат болот тугандар? Мен ошону такыр түшүнө албай койдум да. Жүрсөңөр, дүйнө кыдырып жүрөсүңөр, жүрсөңөр жакта Японияда жүрөт, анан Америкада жүрөт, анан тиги менен учурашып коюптур, анан кийин байдан келип чуркап келип тиги колун кармаптыр, анан кийин тиги Путин чуркай келип чуркап келе калып өзү басып келиптир, саламдашыптыр. Мага кереги жок ал сенин саламдашканың менен, же сен ал менен кучакташып жытташып койгонуң менен, же ал менен жакшы бир мамиле алака түзүп койгонуң менен элдин жашоосу оңолуп кеткен жок да, эл чыгып кеткенди токтоткон жок, жаш балдары чыккандан чыгып атат. Вообще көп тармактарында просто-напросто деградировать этип атат эл. Деградировать этип атат. Силер мына точечно иш алып баргыла да, түзмө-түз иш болуш керек да, эл менен диалог болуш керек. Элдин үнүн угуш керек. Силер бизден куралып атасыңар да, силер биздин атыбыздан баары ошол жерге иштеп атасыңар да, ийгилик жаратабыз, элдин жашоосун жеңилдетебиз деп. Элдин жашоосу жеңил боло турган болсо, интернетте кайра-кайрадан эл чыга берет белеби? Жалдырап эле, айланайын кыргыз элим деп жалдырай берет белеби? Айтсаңар?
Элди эле ташап бүттү. Ачыгын айтканда, ушул интернеттен атса эле баягы эле көйгөй же бири-бирибиздин бир жерибиздин чукумай элдин башын бириктире албай койдуңар. Эң чоң реформа ушул жерде жүрүш керек эле. Эл менен иштеш керек эле, элдин башын бириктириш керек эле. Анын үчүн справедливость деген болуш керек. Элдин башы бириге турган жагдай только когда справедливость гана жаралганда болот. Болду. Справедливость болмоюнча, туугандар, мен силерге айтайын. Эч бир результат жарата албайсыңар. Мен сизге айтып атам, Садыр Нуркожоевич. Эч бир результат жарата албайсыз. Сиз бул күндөрдө өтүп кетет. Этең өнөтүңүз бүтөт, дагы бир биларман чыгат, башка бирөөсү келет. Силер ушундай темп менен ушул бийлик башына баргандардын баары тең ушундай темп менен кете бере турган болсоңор, анда кыргыздарды, Кыргызстаныбызды просто-напросто жоготобуз. Буга акыл эс орду болгон адам эле просто-напросто эле көрүп атат. Көрөргөчтүк, сиз айткандай, сиздей эле мен да көрөргөчмүн. Мен да көргөндү билем. Алдын ала ойлонгонду билем. Просто мен айта алам. Көрөргөчтүк менен. Мындай болсо Кыргызстаныбызды жоготобуз. Анан айланып келип аны тууга асылдыңар, туугун алмаштырыш керек. Элдин пикирин көр, жөн эле элдин тиги аң сезимин ар кайсындай тарап менен элдин аң сезимин талкалап бүттүңөр. Элде эле жинди болуп калдык бизчи, просто дейди болуп калдык. Эмнени ойлонорыңду билбейсиң. Эртеңки күнүң менен сенин мындай уверенностьың жок. Эртең эмне болуп кетет? Никто не знает. Сотко кайрылсаң, соттун адилеттүүлүгүнө кайрыласың, барып биринчи инстанциясы адилеттүү чечим чыгарса, экинчиси адилетсиз чечим чыгарып, үчүнчүсү болсо вообще эч бир чечим чыгарбай басып алып кетип калгандай жагдайда жашап атабыз бизчи. Вы понимаете? Болбойт мен бир да реформаны көрө албайтам, туугандар. Мен бир да реформаны көрө албайтам. Реформа когда мен кандай түшүнөм реформаны? Мен силерге дагы бир жолу айтып коеюн. Элдин жашоосу жеңил болгон. Эл күлүп жайнап, кирип келсе кучагы менен тосуп алып, бир тууган менен катташып, убак сааты эс алганга дагы, убак сааты дүйнө кыдырганга дагы, убак сааты бир өзүнүн күнүмдүк жашоосун жеңилдете турган ушундай жагдайлардын баары түзүлүп калганда, мен айтам да Кыргызстандын ичинде реформа болуп калды депчи. Ошол эле тиги медицинский обслуживание бекер болгондо биздин балдарыбыз они что, недостойны, да, мындай бесплатной медицины, элементарный бир жакты оңдоп койгулачы, ушул эле бир медицина тармакты макул тиги айыл чарбага мээңер жетпейт экен, ал жерге барган министрлердин баары тең мээлери билбейм эми айыл чарба менен вообще тиешеси жоктор барып отурат окшойт деп ойлойм да менчи. Ошол жерден кетип атат. Бүт кемчиликтин баары айыл чарба секторунан кетип атат. Себеби ошол тонналап чачылган химикат, тонналап чачылган пестицид, гербицидтердин баары тең биздин ден соолугубузга келип оседать этип атат. Ошонун үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып шаркырап агып аткан сууларды жеткизип бере албайсыңар, анан кийин алар тонналаган жанагындай химикаттарды себет да. Себет. Анан кийин ал химикатты тонналап себилген химикатка өскөн өсүмдүктөрүн башка өлкөгө чыгара албай атат. Ал жерде просто-напросто лабораторияларынан өтпөй атат. Себеби тонналаган химикат менен ошолукинин баарын өстүрүшкөн да. Аны ким жейт? Анан кийин биз жейбиз 10 сомдук картошканы, анан кийин 5 сомдук капустаны. Биздин ден соолугубузду өлтүрүп атпайсыңарбы? Реформаны ошол жерден башташ керек. Жабыш керек ошоликиндей жана гербицид, пестицид жана ушундай болгон химикаттар суу алып келип бергиле. Капельное орошение бесплатно устанавливать этип бергиле. Ар бирөө өзүнүн огородун, багын жана башкасын баарын тең өстүрсүн. Анан кийин же субсидировать этип бергиле. Анан төлөп берет. Ошол эле балдарды көчөдөгү турган жанагы жумуш иштеп жүргөн балдардын баарына документтерин жазап бергиле. Ошону айтып бүтүп тилим тешилип бүттү. Документ, паспорттары жок кээрдектерин. Просто-напросто паспорттары жок. Алып келет аларды байкуш милиционерлер жүктөйт, барат, отпечаткасын алат, анан кой берет. Сен отпечаткасын алдыңбы, анын сен тиги эмесин таскыктадыңбы? Кыргызга эмес, всё болду, паспорт берип койду. А что тут такого? Бесплатный паспорт берип койсоң болбойбу? Кийин иштеп туруп ал 2 эсе кылып төлөп берет. Эл менен иштегиле, элге силер вкладываться эткиле, биздин жаштарды вкладываться эткиле. Мынакей ГКМнын мына же милициянын кызматкерлердин көбү башка өлкөлөрдөн барып окуп келип атат. Туугандар, андай болбош керек да. Кыргызстандын ичинде өзүбүздүн тиги подразделение, именно ошол ГКМнын кызматкерлери Кыргызстанда окуш керек. Ошондой шарт түзүш керек.
чтобы алар кыргыздын интересин коргой тургандай кылып создавать этиш керек да условиянычы. Анан кийин башка жердин тарбиясын алып келип, башка жердин сабагын, башка жердин тиги мыйзамдарына сугарылып келген сотрудниктерден анан эмне күтсөк болот? Алып барып эле анан кийин мендей болгондорду алып барып эле жүктөп камаганга аракет кылышат. Болду, эттеп эле могу кыргыз үчүн, эл үчүн эчтеке деп сүйлөбөсө экен, эң бир акмакты муну эттеп оозун жаба калайлы депчи. Жанагынча канча мен уже со дня, как они пришли, вот биздин эки байкебиз, мен вообще мен бир эле президентти тааныйм, ачык сөз айтканда. Я одного только Садыр Нуркожоевичти тааныйм. Кердектериңер экөөнү тең тааныйт экенсиңер. Бирок ошол экиге жол ачып берип аткан. А эмне үчүн ар кайсы жерге эле ошол ГКМнын имараттарын куруп атат? Болду да эми жетет да. Жетет. Болду. Эл силерге душман эмес. Эл силерге просто түзөлүп өзүңөрдүн берген убадаңарды эле аткарып койгула деп атат. Болду. Мен ошону эле силерден талап кылып атам. Аткар. Бердиңби убада? Люстрация кылам дедим, кыл. Ушул коррупционерлерди камайм дедиңерби? Кана экинчи фазасы? Хамчек Кыдыршаевич, кана экинчи фаза, который вы реально хотели по этой направлению работать? Бир туугандарына чейин бүт обезжиривать этиш керек. Баарын тең, кузунду деген сөздү уже употреблять эткенден уже кускум келип калды менинчи. Бүт баарын тең кулакка тартыш керек, алып барда кама. Түп тамыры менен экинчи бийликке вообще келбес кылгын алардычы. Вот этот результат. Ушул иш аракеттер болсо мен айтат элем, Хамчек Кыдыршаевич молодец. Туп-тура кылып атат. Анан бир жерин барып, бирөөнү барып кызсаңар, экинчисине көз жумсаңар. Это двойные стандарты дейт. Это тут адилетсиздик жок болуп калып атат. Кана экинчи фаза? Экинчи фазада мен күтүп аткам. Бүт буга чейин 30 жылдын ичинде байыган, ошо байлыгын таскыктай албаган адамдын баарын тең алып барып туруп, Турсийге чейин обезжиривать этип туруп, энесинен төрөлгөндөй кылып көчөгө чыгарып койсоң. Болду. Вот она называется результатом. Мен ошондой көрөм. Да, банально болушу мүмкүн. Да, мен жомок айтып атышым мүмкүн. Силер айтышыңар мүмкүн. Сол айтып кой, соңго эле. Кылса болот. Шарт түзүлүш керек да, туугандар. Эл менен иштеш керек. Вот эл менен иштебегендин кесепетинен кыргыздар дүйнө кыдырып тентип атабыз. Азыр акыл эси ордунда болгон бир тамга, башка тилдин тамгасын билгендер дүйнө жүзүн кыдырып кетип атат. Анан кийин кыргыз тилине басымдуулук кылабыз деп койсоңар, биз кылым карыткан байыркы, мына байыркы эл, мына байыркы кылым карыткан эл. Эмне үчүн биздин тарыхчылардын, өзүбүздүн кыргыз тарыхчыларын көтөрбөйсүңөр? Ошол эле бийлик барган байкелерибиз, агаларыбыз, эмне үчүн биздин өзүбүздүн кыргыздардын тарыхын даңазалабайсыңар? Эмне үчүн биз башка өлкөлөрдүн тарыхтарына сугарылыш керекпиз? Ошол эле система образованиянын ичине киргизип койсоңор болобу? Ушунча 30 жылдын ичинде бир дагы президенттин мээсине жеткен жок да. Кыргыздардын башынан баштап аягына чейин алдыдагы койгон багыты кандай болуш керек деп идеология түптөлбөй койду. Эң чоң бидаңар ошол. Вы не смогли, и вы не сможете так. Себеби ар бирөө өзүңөрдүн, мен айтып атпаймынбы, 3 критерий менен гана кыргыздын чиновниктери иш алып барат экен. Биринчи, эптеп байлык чогултуш керек, адалбы, арамбы айырмасы жок. Андан кийин ошол байлыгын коргоп калыш үчүн барат экен ошол бийликке. Анан кадыр барктуу болуп, эл уулу болуп, бир определенный бир топ элдерди башкарып, анан кийин ошолорго кийин кичине тыйын тыпыр бере калып, анан кийин ошолордун колдоосун таап эле, анан өздөрүнүн фантазиясы менен, өздөрүнүн бир куруу убадалары менен бир убакта берип аткан убадаларын баары тең эле чындык, булар күйүп бышып убада берип аткан. Анан ушакка баргандан кийин анан кийин түп тамыры менен өзгөрүп кеткен. Кыргызга бирөө дагы кыргыз элине, журтуна не имеет значения. Улутуна не имеет значения, вероисповеданиясына, дин тутумуна, бирок кыргыздын носитель паспортун көтөрүп жүргөн адамдарга эч бир шарт түзүлгөн жок. А именно чистый кыргыздарга вообще бир да шарт түзүлгөн жок тугандар. Волкановый көрмөттөп баарыбыз тең ушинтип жүрөбүз. Анан кийин мага окшогон
бирөө жарымда чыга калып сүйлөп, анан кийин нервничатып, анан ошондон кийин эртеп өлөбүз. Ооба. Конец один. Өлөбүз. Бирок силерден эртерээк биз өлүп калабыз го. Скорее всего, мындай адилетсиздикти башыбыздан өткөзүп жүрсөк. Кыскасы, как-то так, ребята. Кыргыз элим. Айта турган сөз өтө көп. Мен тамамым ооруп калды. Жетчү жерлерге жетет го деп ойлойм. Жетпесе көрөбүз, ар бирөөбүз өз тарыхыбызды жазып атабыз. Айта беребиз, талап кое беребиз. Менин принцибим ушул. Талап коймой. Талап коем, берген убадаларыңарды аткаргыла. Бийлигиңер өзүңөргө эле буйрусун, мага кереги жок. Эл өзүнүн баасын берсин. Менин койгон талаптарым ошондой. Берген буга чейин убадаңарды аткаргыла эркек болсоңор. Болду. Только от вас это требуется, ребята.